Бул үйлөнүү кечиккен сайын зина көбөйөт. Үйлөнүүдөн кечиккен адам 3 түрлүү болот. Дамлам кармап коесуз, кечирип коесуз, баягы шейим сураныч. Биринчиси өтө такыва адам кыздарга карабайт. Орозо менен, зикир менен, такыбачылык менен, дуалар менен өзүн бекем кармайт. Экинчиси эркектик тараптан ооруйт медицина тармактан. Ошон үчүн үйлөнбөй жүрөт. Эч кимге айта албай жарылып. Үчүнчүсү же левый брак берекке барып коет да бул. Левий беректе мергенчилик кылып коет экен. Бир ок атып, эки ок атып, ар кайсылар менен. Түшүндүкмү? Мен кагаз куруп мергенчиликти атып кылат, бирок сол тарапта да, оң жак тарап менен. Ушинтип жүрө берсе, үйлөнүүнүн кечеңдете берсе, көбүнчө үчүнчүсү көбүрөөк болуп атат. Зина көбөйөт. Бухари Муслимде Сунандара Кутайда хадис бар туугандар. Ман ташара фи каумин риба ва зина илля халлу би анфусихим азабаллах. Катуу айтылган хадис. Кайсыл коомдо эки оору таркаса, өздөрүнө өзү бале азап тилеп алат дейт, чакырат дейт. Сүткорлук биринчиси, экинчиси зина.